Азыр биз ушул агродиалогдо биздин мыкты дыйкандарыбыздагы өтө бир жакшы жыйынтыктарды жаратып 2024 эсебинен сыйлыктарга ээ болуп отурушат. Окенов Таалай, Чеширканак боюнча Чет Өгүз району. Нурбек Отогенов, Кулпунай боюнча Ысык көл району. Ысык району Нурбек байкебиз 32 тонна алып рекорд коюп, мынакей азыр ушундай сонун сыйлыкка ээ болуп атат. Бул орунда сиздер да болуп калышыңыз. Аблес Жаныбеков, Малина боюнча Ысык көл району. Мынадан 37 тонна алып Аблес сыйлыкка ээ болуп атат. Биздин сыймыктуу дыйкандарыбыз, агрономдорубуз. Жылкыбаев Чыныбек, Карагат боюнча Ысык көл району. Карагат боюнча дагы. Минбаев Руслан, Карабүлдүркөн боюнча Аламөдүн району. Малина, Карабүлдүркөндөн Руслан байкебиз сыйлык утуп 28 тонна 2 гектардан. Азыр биз мынакей агродиалог ошол 3 күндөн бери Кыргызстанда Бишкекте аябай жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Айыл чарба министрлигинин колдоосу менен азыр биз ушул агродиалогдо биздин мыкты дыйкандарыбыздагы өтө бир жакшы жыйынтыктарды жаратып 2024 эсебинен сыйлыктарга ээ болуп отурушат. Нурбек байке, Аблес Жаныбеков, Руслан байке да бар болчу, кетип калыптыр. Мен мындай шашып ушуп эле кийимим жыйнап эле интервью алып атам. Ал үчүн кечирим сурайм, анткени бул жакта убакыт аябай тар болуп атат азыр. Нурбек байке, сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Өтө жакшы диалог болду. Өтө тажрыйба бай, өтө мотивацияга да бай болду. Нурбек байке 2024 жылдын эсебинен 1 гектар Кулпунайдан 37 тонна мөмө чогултту. Эми 2025 канча чогултайын деген пландар бар? Билбейм, Кудай буйрганын чогултабыз да эми. Бирок көбөйтүш керек. Эми сапатын жакшыртабыз да буюрса. Эгер сапатын жакшыртсак, объем өзү да көбөйөт да. Аблес, мынакей Малина боюнча өлкөнүн чемпиону болуп отурасың. Негизи ушул министрдин алдына чыгып, колунан ушундай бир сыйлык алган кандай экен, көйлөк алган? Ассаламу алейкум. Абдан жакшы да, абдан сонун. Аябай толкунданып, сүйүнүп турабыз. Быйылкы агродиалог өтө чоң деңгээлде өттү десек болот, аябай жакшы болду. Дыйкандар бири-бири менен өтө көп тажрыйбалар менен бөлүштү десек болот. Аябай жакшы деңгээлде болду. Руслан байке да биякта бар экен. Руслан байке, келип коюңуз. Медалиңизди жыйнап салып турса, үйгө шашып бараткан окшойсуз. Руслан байке, эртерээк барып мактанайын деп атпаймынбы? жуумай башталдыбы? Айтпаңыз. Руслан байке, мына Ежи Малина боюнча 2 гектар жерден 28 тонна, 14 тоннадан алып атасыз 1 гектардан. Бул жыйынтык эми бул башталыш болуш керек. Быйылкы агродиалогдо өзүңүздүн презентацияңыз менен, опытыңыз менен жана келечекте пландарыңыз менен бөлүштүңүз. Бул жылы кандай мындай чүмдүүлүктү күтүп жатасыз? Анын деги эле ушундай иш-чарага катышып, министрдин колунан мындай чоң бир баракчаларды, мактоолорду алуу кандай экен? Аябай толкундануу менен болду. Өзү мындайды өмүрүмдө биринчи жолу алышым. Негизи. Анан эми келечекте пландар чоң. Буюрса дагы чоңойтобуз деген ниеттер бар. Жаңы сортторду алып келсеңер, ошолор тигебиз деген максаттар бар да. Бул өзү биз өстүрүп аткан сорттор негизинен эскирип калган сорттор да, эми эскирип баштады. Бирок жаңыланууга даярбыз да биз. Негизи жеңиштин даамын татып алгандар жыл сайын эле жеңишке ээ болгусу келе берет да. Эми сиз 24-28 тоннадан көбүрөөк результатка чыгайын деген ойлоруңуз бар,
ооба эмки жылы кудай буйрса мындан да жакшы көрсөтүштөр көрсөтүүгө аракет кылабыз. Мынакей биздин агродиалогко алыскы Жалал Абад облусунун Токтогул районунан бери келген Рүстем байкебиз бар. Рүстем байке өзү форумдун ичине кире албай калды бүгүн. А бирок сыртынан эле кезигип ушул жеңүүчүлөрдүн колун кармап мындай мага да жугуп калсын деген жакшы ниетте келдим деп айттыңыз да. Кандай болду негизи эле быйыл агродиалогдун баарына катыштыңыз сиз? Эми аракет кылып атам. Мен эми Токтогулдан болсом да алыс болуп атат. Мүмкүнчүлүк болгондо келип катышканга аракет кылып атам быйыл. Эми быйыл да ошо как раз агродиалог болуп чемпиондорго жолугуп кетейин деп кичине жанагы мастер-класс керек да буларданчы. Эми баягы көлдүккө барып деле клубниканын как раз мекени болуп атпайбы? Салкын дагы күн ызыбайт, ошон үчүн көлдүктөр молодцы, буйруса жанагы чемпион болуп жакшы объемго чыгып атышат. Биз жагы эми кичине ызыгыраак да. Биз эми энди сорт жакшы болбойт экен, кыйызды сортко басым жасап атам. Акырындап короче баары алдыда да. Акырындап эми не торопясь иштерди кылып атабыз. Колдорунан жакшы кармап, мындай жакшы бир кеңештерди алып алдыңыз да кыскасы. Ооба, дагы акырындап баары астыда, дагы иштешебиз. Сала калабыз дегендей. Чемпиондордон үйрөнөр эле. Чемпиондор көбөйө берсин Кыргызстанда. Ушундай чемпиондор алдыга тартат да баарынчы. Көбүнчө жанагындай көбүнчөсү жакшы карайлбай таштап коюп атышпайбы? Ошолорду наоборот мотивация берип чемпиондор тартыш керек да астыга. Анан кийин ошондо бизде ягодный тема жакшы буйруса боло берет.